Саламатсыздар бардактуу НТС телеканалын көрүүчүлөрү, жалпы Кыргыз лото оюнунун катышуучулары. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на 20-м розыгрыше государственной лотерейной компании «Кыргыз лото». Урматтуу достор, мамлекеттик лотереялык компания жаңы тартуу тираждык лотереясынын 3-чү оюнун жүргүзүп жатат. Анан албетте бүгүнкү жалпы байге 2 миллион сом. Государственное предприятие «Государственная лотерейная компания «Кыргыз лото» начинает свой 3-й розыгрыш тиражной лотереи «Тарту». И на кону 2 миллиона сомов. Кто же станет обладателем больших денежных призов, мы узнаем совсем скоро. Не переключайтесь. И наверняка многие, кто сейчас нас смотрит, хотели хоть раз принять участие в нашем розыгрыше, но так и не решались. И сегодня специально для вас мы пригласили в нашу студию победительницу 2-го тиража «Тарту». Тура айтасың, ал эми азыр тартуу тираждык лотереянын 2-чи оюнунун жеңүүчүсү 50 000 сом байгенин, кандай десек, сүйүнчү кабар менен айтылган жеңип алган эжебиз Халима Тажиматова эжебизди бул жака чакырып, ошол байгени ыйгарып коюуга уруксат этиңиздер. Албетте бул нерсени ошол жака эжебизге тартуулоо үчүн акчалай сыйлыкты Акыбаев Суранбай Зулпукаровичти бул жака чакырып алалы. Келиңиздер. Поздравляем Халиму Таджиматову. Ее выигрыш составил 50 000 сом. Таков высший приз по результатам 2-го розыгрыша «Тарту». Поздравляем вас. Рахмат. Кейинкиде миллион сом утуңуз. Рахмат. Жакшылыкка пайдаланыңыз. Саламатсызбы же. Сыйлыгыңыз кут болсун, жакшылыктарга колдонуңуз. Эмне менен алектенесиз? Мен мугалим болуп иштейм. Мугалим боласыз. Эң сонун азаматсыз. Мына ошол акчалар сизге жакшы бир керектүү нерселерге буйрусун. Анан албетте лото оюнунун алдыңкы тираждарында да сөзсүз ойноп катышып туруңуздар. Буйруса миллион жеңип алган биздин оюнчубуз болуңуз. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге рахмат. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо биз келиңиздер калган жеңип алган биздин оюнчуларыбыз тууралуу кыска сюжетке көңүл буралы, андан соң улантабыз. Получаю свой iPhone, выигрыш, машину. Билет, машину. Ошо жаныбызда лотерея саткан эже бар. Ошол мага мурда дагы подарок этип турчу эле да, өзү өтпөй калган лотереяларды ойноп койгула чыгат депчи. Мурунда берип турчу, бирок чыккан эмес. Бонусунда ошо акыркысы калды деп берди эле, анан албайм десем болбой берген. Анан кийин эртеси күнү текшерип калсак эле ошо батир утуп алдыңыз да айтышты. Өзүбүз да ишенбедик. Мурда баягы эч кандай утпаган үчүн ишенбедик да. Анан бунусунда утуп азыр ушул үйгө келип, өзүбүз ишенип, анан таң калып атабыз. Барлығы өтіп кетіп атышат. Біз қалып кете береміз деп билет алып тұрсаңыз, ошо бунусунда чыгып калды. Ишениңиздер, баары чын, ойнаңыздар. Будем стараться. Я, Марашко Станислав Михайлович, проходя мимо ЦУМа, увидел, что инвалидная лотерея. Я подошел, купил, и там же на месте сразу узнал, что выиграл 50 000.
Так что играйте и выигрывайте. Мамлекеттик лотереялык компаниясы, мамлекеттик ишканасы спортту, маданиятта, билимди, илимди, искусстваны. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн социалдык программаларын сиздер менен бирге өнүктүрөбүз. Кыргыз Лото өнүгүүгө бирге. По результатам второго розыгрыша Тарту выигрышный билет на 200 тысяч сом так и не был куплен. Тем не менее, Кыргыз Лото щедро раздает подарки. Компания подарила суммы свыше 1 миллиона сомов, осчастливила семьи обычных граждан такими призами, как автомашины и квартиры. Удача может улыбнуться абсолютно каждому из вас. Играйте и выигрывайте с Кыргыз Лото. Ава, Кыргыз Лото ойногула уткулалы. Мейскертеге чөнерсе, ардактуу телекөрүүчүлөр, бул оюнда жашы 18ден жогору болгон гана катышуучулар ойнай алышат, катыша алышат. Анан албетте бүгүнкү оюндун тазалыгын, тактыгын текшере турган комиссия мүчөлөрү менен тааныштыра кетели. Позвольте вам представить членов комиссии, которые сегодня будет контролировать наш розыгрыш. Мамлекеттик лотерея компаниясы мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Акыбаев Суранбай Зулкопарович. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Кыргыз Республикасынын финансылык рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын финансы рыногун көзөмөлдөө бөлүмүнүн адиси Ашимжан уулу Сүйөркул. Кыргыз Республикасынын Аксакалдар кеңешинин мүчөсү Кадыралиева Жылдыза Турузбаевна. Саламатсыздарбы. Эми баары менен таанышып алдык. Кош келиңиздер. Оюнга силерге ийгиликтерди каалайбыз. Мен кесиптешимди Лототронун жанына узата тапшырайм. Спасибо большое, Расул. Биз оюнубузду улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардык билеттер 10 миңден баштап 49.999 чейинки 5 сандуу номерге ээ болот. Утуштуу билдирген сандар жыйнактары Лототрондон ылгап алышы менен кокустук тартибинде түзүлөт. Ар бир сан жыйнактары өз алдынча ойнотулат. Ал эми утуштун суммасы ута турган сандардын жыйынтыктары менен билеттеги катар номерлердин акыркы сандарынын дал келишинен аныкталат. Утуш билеттер төмөнкүдөй тартууламакчы. Акыркы бир сан 3 дана тартуу же 2 дана алатоо лотереялык билетти жеңип алдыңыз деген тыянакты билдирет. Акыркы 2 сан 500 сомдун жеңүүчүсү, акыркы 3 сан 5000, акыркы 4 сан 50 000 жана бардык 5 сандал келе турган болсо 200 000 сомдун жеңүүчүсү болуп аталасыздар. Выигрышные билеты определяются следующим образом. Если у вас совпадает последняя первая цифра вашего билета, то вы выигрываете 3 штуки лотерейного билета Тарту или 2 штуки лотерейного билета Алато. Если у вас совпали 2 последние цифры на ваших билетах, то мы вас поздравляем. Вы выиграете 500 сом. Если у вас совпали последние 3 цифры, значит вы становитесь победителем 5000 сом. Если у вас совпали последние 4 цифры, это определяет выигрыш победителей 50 000 сом. Ну а если у вас совпадут все 5 цифр, вы становитесь нашим главным победителем и выигрываете 200 000 сом. Ну а сейчас, я думаю, что настал тот долгожданный момент, и мы готовы заполнить наш лототрон лотерейными шарами. Келиңиздер, бүт барын тактап, аныктап алыш үчүн сиздер үчүн мына ушундай кутучада ар бир санды белгилеп турган лототронго салуучу биздин шарларды кесиптешим көрсөтүп, сиздерге ачык айкын салганы турат. Как вы знаете, порядковые номера наших лотерейных шаров от 0 до 9. Цифра 0. 0 саны. Цифра 1. 1. Цифра 2. 2 саны. Цифра 3. 3. Цифра 4. 4. Цифра 5. 5. Цифра 6. 6 саны. Цифра 7. 7 саны. Цифра 8. 8 саны. И, наконец, последний шар у нас под номером 9. 9 саны.
Ал эми телегөрүүчүлөр арасында суроо пайда болсо керек 6 менен 9-да кантип айырмалабыз деп. Мына ошол жерде сиздерге сызыкча жардамга келет. 6-нын астында жана 9-дун үстүндө сызыкчалар болот. Бул тууралуу сиздерге айта кетишибиз керек. Анан албетте биз баштаганга чейин компаниянын негизги милдеттери тууралуу айта кетели. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биринчиден спорт, маданият, билим берүү, илим, искусство тармактарына жана руханий өнүгүүгө көмөк көрсөтүү. Экинчиден, бул ара биз сиздер сатып алган билеттер өнүгүүгө, экономикага чоң салымды кошот деген белгини билдирет. Ал эми лотереянын уюштурууда инновациялык ыкмалар колдонулуп, дүйнөлүк тажрыйбага көңүл бурулуп, жана лотереянын ачык айкын өтүүсүнө басым жасалат. Биринчи турду баштаганы турабыз, анда баарыңыздарга ийгилик каалайлы. Ну что ж, Расул, тогда с вашего разрешения и разрешения членов комиссии я запускаю наш лототрон. Келиңиз. Биринчи турда, ардактуу телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, алато тираждык билеттин же болбосо тартуу лотереялык билеттерге ээ боло аласыздар. Последняя цифра первого тура выпала под номером 6. 6 санындагы биз шарды көрө алдык. Демек, сиздерде акыркы билеттеги санда 6 деген санды көрө алсаңыздар, анда сиздер жаңы билетке тартуу же болбосо 2 алато билетине ээ болуңуздар. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Балким дал ушул билеттер сизге миллионду алып келиши мүмкүн. Если у вас совпала последняя цифра на ваших билетах, то мы вас поздравляем. Вы выигрываете 3 лотерейных билета тиража Тарту или 2 лотерейных билета тиража Алато. Ну а мы приступаем к следующему второму туру. Экинчи турубузга өтө берели. Келиңиздер, даяр болсоңуздар, анда биз экинчи турга өтөбүз. Экинчи тур бул акыркы 2 сандын дал келиши. Экинчи турда, эгер сиз сатып алган билеттин акыркы 2 саны дал келе турган болсо, ардактуу телегөрүүчүлөр, куттуктайбыз, сиздер 500 сомдун ээси болосуздар. Мы начинаем наш второй тур. Запускаю лототрон. Келиңиздер, акыркы 2 санды аныктап алалы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биринчи турубузда биз 6 санды көрө алдык. Ал эми экинчи турда кайсыл 2 санды бизге лототрон тартуулайт? Алдыңкы секундаларда билебиз. Последняя цифра второго тура выпала под номером 4. 4 санындагы шарды биринчи аныктап алдык. Демек, акыркы билеттеги сиздердин саныңыздар 4 болгон болсо, демек, экинчи санды дал келишине үмүттөнөбүз. Келиңиздер. Пора вытянуть второй шар второго тура. Экинчи санды биз аныктап алалы. Биринчи сан 4 шарын көрсөттү. Ал экинчи. Второй шар второго тура выпала под номером 2. Демек, биз 4 жана 2 сандарын көрө алдык, ардактуу телегөрүүчүлөр. Акыркы сиз сатып алган билеттеги сандар 4 жана 2 болгон болсо, куттуктайбыз, сиздер 500 сомдун ээси болуп аталдыңыздар. Если у вас совпали 2 последние цифры на ваших билетах с комбинацией 4 и 2, то мы вас поздравляем, вы выигрываете 500 сом. Но я хочу напомнить, что следующая игра пройдет 5 января. Если сегодня удача вам не улыбнется, то не расстраивайтесь. Позаботьтесь о приобретении билетов заранее. Анда эмесе биз 3-чү турга баш багабыз. Келиңиздер. Үчүнчү турда, ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер сатып алган билеттин акыркы 3 саны дал келе турган болсо, анда сиздер 5000 сомдун жеңүүчүсү болуп аталасыздар. Кесиптешим даяр болсо. Да, мы начинаем третий тур. Запускаю лототрон. 3 санды дал келтирүүчүбүзгө лототрон жардамга келет. Последняя цифра третьего тура выпала под номером 0. 0 санындагы 3-чү турдун акыркы шарын биз көрө алдык. Келиңиздер, экинчи шарга өтө берели. Балким ийгилик мына ушул 3-чү турда сизге жылмайышы мүмкүн. Биринчи сан 0 катардагы сан болду. Экинчибиз биздин. Второй шар третьего тура выпал под номером 2. Бүгүнкү оюндун эсеби менен 2 саны лидердин катарында болуш керек. 2 саныбызды аныктап алдык. 0 жана 2. Келиңиздер, 3-чү шарга өтө берели. Лототрон бизге кайсыл санды тартуулайт болду экен? Третий шар выпал под номером 0.
Кайрадан 0 санын көрө алдык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, 3-чү турда дагы бир жолу эскерте кетчү нерсе, эгер 3 сан акыркы сиздин сатып алган билеттеги 3 санды ал келе турган болсо, 5000 сомдун жеңүүчүсү аталдыңыздар. Сандарды кайрадан эскерте кетели. 0, 2, 0 сандары болду. Эгер сиздерде дал ушул сандар турган болсо, сиздерди куттуктайбыз. 5000 сом сиздердин капчыгыңыздарга. Ну а я хочу вам напомнить, дорогие телезрители, что принимать участие в нашем розыгрыше могут лишь лица, достигшие совершеннолетия, то есть 18 лет. Ну а мы переходим к 4-му туру. Акырындан ардактуу телекөрүүчүлөр, биз чоң суммадагы турларга өтө баштадык. Тактап айтканда 4-чү турда сиздер эгер сиз сатып алган билеттен акыркы 4 сана туура келе турган болсо, дал келе турган болсо, демек сиз 50 000 сомдун жеңүүчүсү аталасыз. Даяр болсо, кандай баштайбыз? 4-чү турдун акыркы 4 саны бизге кайсыл сандарды ыйгарат болду экен? Балким телекөрүүчүлөр арасынан бүгүнкү оюндун эсеби менен жеңүүчүлөр аталып калышы мүмкүн. Первый шар 4-го тура выпал под номером 7. 7 санындагы аягынан эсептегенде 1-чи шарды көрө алдык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, 2-чи шарга өтөбүз. Дагы бир кайталайм, 7 саны. Келиңиз. Дагы 3 санды катары менен аныкталышыбыз керек болот. Соң гана биз жеңүүчүлөрдү аныктай алабыз. Второй шар выпал под номером 2. 2 санындагы шарды көрө алдык. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кайталап кетели. 7 жана 2 сандары дагы 2 шарды аныктап алышыбыз керек. 50 000 сом эмге ыйгарылат болду экен? Третий шар выпал под номером 5. 5 санындагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Демек биз аягынан эсептегенде, аягынан караганда 7, 2, 3 сандарын көрө алдык. Акыркы 4-чү санды аныктап, балким жеңүүчүлөрдү тактап алышыбыз мүмкүн. Келиңиздер. И наш последний шар определит нашего победителя, который выиграет 50 000 сом. Возможно, для кого-то из вас этот последний шар станет судьбоносным. Келиңиздер. 4-чү биздин саныбызды аныктап алганга лохотрон жардам берет. Дагы бир жолу кайталап кетебиз. Эгер жетишпей калсаңыздар, жазганда 7, 2, 3 сандарын көрө алдык. 4-чү биздин шарыбыз лохотрон. 4-й шар 4-го тура выпадает под номером 6. 6 сандагы биздин шарыбызды тартып алат, ардактуу телекөрүүчүлөр. 7, 2, 3, 6. Дагы бир жолу кайталайм. Аягынан караганда 7, 2, 3, 6 сандары 4-чү турдагы бизге шарларды тартып алады. Эгер ушул сандарды сиз билеттерде көрүп турган болсоңуздар, анда сиздер 50 000 сомдун жеңүүчүсү аталдыңыз. Ал эми биз 5-чи турга сапар алабыз. Эфирибизди улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Эскерте көтчү нерсе, бул тартуу лотереялык оюну 2021 жылдын эсеби менен 5 январда дагы ойнотулат. Мына ошол жакта өзүңүздөрдүн бактыңыздарды текшерип көрсөңүздөр дагы болот. Улантабыз, эгерде мына ошол сиз сатып алган билеттердин 5 саны дал келе турган болсо, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 200 000 сомдун ээси болосуздар. Тогда мы начинаем 5-й тур. В этом туре вы выиграете 200 000 сом, если у вас совпадут все 5 цифр. Последняя цифра 5-го тура выпала под номером 9. Акыркы аягынан эсептегенде биздин шарыбыз 6 сандагы шарды ыйгарды. Келиңиздер, кийинки шарга өтө берели. Следующий шар 5-го тура выпал под номером 0. 0 санындагы шарларды көрө алдык. Кийинки шарга өтөбүз. Дагы бир жолу. 9 сандагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Экинчи сан бизге 0 санын ыйгарды. Ал эми 3-чү шарга өтө берели. Келиңиздер.
третий шар снова выпадает под номером 9. Кайрадан биз 9 санын көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Да бир жолу кайталап өтөбүз. 9, 0 жана 9 сандарын көрө алдык. Эгер сиздерде билеттерде ушул сандар турган болсо, анда сиздер балким кийинки сандар дал келе турган болсо, чоң бир суммадагы акчанын ээси болуп калышыңыздар да мүмкүн. Ал үчүн бизге Лототрон жардам берет. Келиңиздер. Бешинчи турдун эсеби менен 5 сан дал келе турган болсо, 200 000 сомдун ээси аталасыздар. Четвертый шар у нас выпадает под номером 6. 6 санын көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Да бир эскерте кетели, 9, 0, 9, 6 сандары эгер сиздердин билетиңиздер дал келип турган болсо, дагы бир сан менен сиздер жеңүүчү аталышыңыздар мүмкүн. Бирок ал үчүн биз акыркы санды чыгараардан мурун Лототрондон артынан санаганда 0, 9, 8, 7 жана 5 сандарын алып коюшубуз керек. Анткени дегенде бул оюнда 49 999 гана тираж чыккан. Правильно Расул говорит, прежде чем вытянуть последний шар 5-го тура, нам необходимо из Лототрона убрать порядковые номера, как 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, и сандардын баарын алып алдык ба? да. Поскольку в этом тираже было всего 49 999 тиражей. Ну а мы продолжаем нашу игру, и настал тот долгожданный момент, который сейчас решит судьбу наших победителей, и, возможно, кто-то из вас станет обладателем 200 000 сом. Ооба, бүгүнкү оюндун эсеби менен эң чоң сумма берилген тираж тур ойнолуп жатат. 200 000 сомдун ээси болосуздар. Ал үчүн биз Лототрондон акыркы санды тактап алышыбыз керек болот. 9, 0, 9, 6 сандарын көрө алдык. Ал эми? И последний шар 5-го тура выпадает под номером 2. 2 сандагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Дагы бир жолу кайталайм. 9, 0, 9, 6 жана 2 сандары. Эгер ушул сандарды сиздер билеттерде көрүп турсаңыздар, демек сиздер 200 000 сомдун ээси болдуңуздар. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Если у вас совпали все 5 цифр на ваших билетах, то мы вас искренне поздравляем, потому что вы становитесь обладателем 200 000 сом. Ну а если сегодня удача вам не улыбнулась, мы просим вас не расстраиваться, потому что следующий наш розыгрыш пройдет 5 января. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кезектеги тартуу лотереялык оюнунун 4-чү жаңы жылдык тиражы 2021 жылдын эсеби менен 5 январда ушул эле НТС телеканалынын түз эфиринде ойнотулмакчы. Ал эми билеттер сатууга чыккан, андыктан мына ошол билеттерди алууга шашылыңыздар. Билетти республика боюнча соода жайларынын Чүй облусунун почта түйүндөрүнөн жана партнер нефть май куюучу жайларынан алсаңыздар болот. Жалпы байге фонду 2,5 миллион сом. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип тартуу лотереялык оюнунун 3-чү тиражы аяктады. Кийинки эфирден жолукканга чейин сак-саламатта калыңыздар. Спасибо, что были с нами. Сегодня с вами была я, Алтынгуль Канзаманова, и мой коллега Расул Джумашев. До скорых встреч! Получает свой iPhone, выигрыш, машину. Машина. Ошо жаныбызда лотерея саткан эже бар. Ошол мага мурдадагы подарок этип турчу эле да, өзү өтпөй калган лотереяларын ойноп койгула чыгат депчи. Мурунда берип турчу, бирок чыккан эмес. Бунусунда ошо акыркысы калды деп берди эле, анан албайм десем болбой берген. Анан кийин эртеси күнү
текшерип калсак эле ушу батирин утуп алдык иштеди. Өзүбүз да ишенбедик. Мурда баягы эч кандай утпаган үчүн ишенбедик да. Анан бунусунда утуп азыр ушул үйгө келип, өзүбүз ишенип, анан таң калып атабыз. Барлығы өтіп кетіп отырса, біз қалып кете береміз деп билет алып тұрсаңыз, сол бұнысында чейін қалып, ішеніңіздер, бары үшін ойнаңыздар. Будем стараться. Я, Ворошка Станислав Михайлович, проходя мимо ЦУМа, увидел, что вот так невероятная лотерея. Я подошел, купил, и там же на месте сразу узнал, что выиграл 50 тысяч. Так что играйте и выигрывайте. Мамлекеттик лотереялык компаниясы, мамлекеттик ишканасы спортту, маданиятты, билимди, илимди, искусствоны. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн социалдык программаларын сиздер менен бирге өнүктүрөбүз. Кыргыз Лото өнүгүүгө бирге. Эфир сулантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Мына ошол үчүн ачыгын тактыгын текшерип турган калыс тартуубуз сөзсүз түрдө биздин түз эфиристе болуш керек. Алар бизге аныктап тактап, сиздер туура эмес жазадыңыздар. Мына ошол жерден ката келип кетип калды. Ачык айкын болуш керек. Телекөрүүчүлөрүбүзгө биз бүт барына түз мамиле жасашыбыз керек деген аныктаманы берди. 4-чү турдун эсеби менен сиздерге 6, 5, 2, 7 сандарын тактап алдык. Дагы бир жолу эгер сиздер жазган болсоңуздар, оңдоп коюңуздар. 6, 5, 2, 7 сандарын балким телекөрүүчүлөр арасында бул нерсени байкагандар дагы бар. Калгандарга биз жалпы айтабыз. Дагы бир жолу 4-чү турдун эсеби менен 6, 5, 2, 7 сандары болду. Бул жерден биз калыстар тобуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени ачык айкын бүт баарын тактап атышат. Уважаемые телезрители, мы вновь вышли в эфир, чтобы внести корректировку по результатам 4-го тура. Хотим озвучить выигрышную комбинацию 4-го тура. 6, 5, 2, 7. Вы можете отметить у себя на билетах. И если у вас совпали все эти 4 цифры, то мы вас поздравляем. Вы выиграли у нас 50 тысяч сом. Благодарим членов комиссии за то, что исправили и внесли корректировку. Сак саламатта туруңуздар, кийинки эфирлерден жолугабыз. До скорых встреч!